Эркин Тогез YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин редакцияга бүгүн ушундай тал чыбыктай ийилген сулуу кыз келди. Бул сулуу кыз дыйкан, туурабы? Туура айтасыз. Ошондой эле ишкер айым. Ишкер айым. Дыйкан болгондо ошондо эмне эгип, эмне өсүрөсүз? Күрүч эгебиз. Азамат. Баткендин күрүчүн. Күрүч эккен дыйкандар менен сүйлөшө эле келем. Жүрүңүз сүйлөшөлү. Алина, мага аябай күрүч, ак турпак күрүчү жагат да. Ак турпак күрүчүнүн өзү канча түрү бар? Ак турпак күрүчүнүн өзү негизи 5 түрү бар. Анан биз азыркы учурда 3 түрүнү мынтип өстүрүп, өзүбүз таңгактап, анан бренд кылып чыгарып атабыз да. Анан биздин күрүчтөр өзгөчө даамдуу болот. Башкача даамы менен мындай жегенде сразу сезилет да. Башка күрүчтөрдөн айырмаланып турат. Сиз Баткенде туруп, Баткенде жашап, күрүчтү ошол жактан кадимкидей эле өстүрүп, андан кийин экспортко чыгарып атыптырсыздар, э? Ушундай жолдору кандай болот? Канча түрүн, канча аянтка эгесиздер? Биз өзүбүздүн эккен жерибиз 1 гектарга эле жакын да. Анан кошуна дыйкандардан алабыз, өзүбүздүн туугандардан алабыз. Бизде бүт туугандардын баары ушул дыйканчылык менен алектенет. Негизи эле ушул Баткенде ак турпак айыл аймагында ушундай, баары 90% кирешени бул күрүчтөн алышат да. Ошол себептен анан неге бизде мындай окуя болгондо, биздин күрүчтү кошуна өлкөлөр алып чыгып кетип калып, сезондо арзан баада тонналап алып чыгып кетет дагы. Ошол эле күрүчтү өзүнүн бренди аркылуу там производство Өзбекистан, производство Тажикистан деп чыгарат да. Башка өлкөлөргө. Мурда ошондой болгон. Ооба, ошондой болгон. Бул эмне үчүн болгон десеңиз, бул жанагы жабдыктар жетишпейт. Көптөгөн ресурстар жок, финансы жок дагы дыйкандарга да сезондо арзан баага сатыш мындай ушундай мажбур болуп калышкан да. Канча убакытта ушундай окуя кайталанып келди? Азыр сиздер көп жылдан бери кайталанып, эми 3 жылдан бери кичине өзгөрүлүп баштады да. Азыркы учурда биз ошо бренд ак турпак райс деп чыгарабыз. Күрүчтү өзүбүздүн бренд аркылуучу и производство Кыргызстан деп чыгат да. Экспортко чыкканда делечи. Анан буга чейин эми кандай болгон? Базарларда, каптарда гана сатылган. Биздики жана таштар менен кетип чыгып, ошондой болгон да. Азыр буюрса биз ташын да тазалап и упаковка кылып ошону чыгарабыз. Кайсыл мезгилдерде күрүч эгип баштайсыздар, кайсыл убактарда аны кайра жыйнап аласыздар? Канча дыйкан иштейт сиздин кол астыңызда? Сизде бир ишкана барбы өзүнчө кандай? Ооба, бизде эми туугандарыбыз менен кошо иштетебиз. Таңгактоочу цех бар Баткенде. Анан ошондой эле бизде майда эгилет. Майда эгилип күрүч. Анан сезон бул сентябрь-октябрь жыйналат да күрүч. Ошондой. Азыр жыйналып аткан учур экен да, жыйнап бүтүп койдуңуздар? Жыйнап азыр көп эле сорттору бүтүп калды. Бир гана жанагы жайдары деген, Девзира деген сорту октябрда жыйналат да. Анткени ал, допустим, башка күрүчтөр 120 күн болсо, ал күрүч 150 күндө өсөт. 1 айга кийин. Ошондуктан жана көлөмү дагы көбөйөт ал күрүчтүн. 1 килограмм күрүчтөн 3 эсе 4 эсе көп аласыздар да, даяр ашты. Мен угуп жүрөм ушул Баткендеги жайдары күрүч мында Тажикстанга чыгып турган, аябай кымбат баада чыгып турган депчи. Баасы канча өзү негизи күрүчтүн? Баасы азыркы учурда 300-320 болот. Ошол жеринде? Ооба. Бишкекке жеткенче канча болуп? Жок, Бишкекке азырынча базарларда вообще эч кайсыл жерде жок. Бир гана биз алып келебиз да ал күрүчтү. Именно ошол сорттунчу. Анан бизден адамдар ишенип туруп алышат да, булар алдап кетишпейт. Булар мындай бренд депчи. Анан Instagram соц баракчаларда да карап турушат. Өзбекстанга чыккан баасы ошондой болот. 300-320. Биз Кыргызстандын ичинде бул эки эсе аз эле сатабыз десек болот да. Бул 250-270 ошондой эле алабыз баасын. Азыр ошо экспортко деп атпайсызбы? Кайсыл өлкөлөргө экспортко чыгуу пландар? Азыркы учурда планда бул Европа өлкөлөрү. Биз ушунчалык өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүп, анан международный стандарттарга ылайыктуу болуп цех жанагындай заводдорду куруп, буюрса калдыксыз өндүрүш кылуу максатта бар. И биз азыр Өзбекстанга, Россияга экспортко чыгабыз. Жөнөтөбүз да азыркы учурда. Канча көлөмдө? 2 тонна, 3 тонна ошондой алышат. Сезондо көбүрөөк алып калышат.
ошондой. Негизи быйыл түшүм кандай болду? Түшүм аябай жакшы болду. Жакшы болду десем болот, мындай дыйкандар деле мени колдошот да. Ошо эми ошол күрүчтү мындай баалуулугун көрсөтүп берели деп атабыз биз. Сиз эми мындай карасам жап-жаш, талчуруктай эле илген кыз экенсиз. Канча жаштасыз? Ишкерликти кантип баштап калдыңыз? Мен өзү 21 жаштамын. 21 жаштамын десем баары эле деп таң кала берет да. Анан өзүм дагы мындай башкача болуп кетем, бирок эми жашоо ушинтип эме кылганда, анан кичинелигимден бери жанагы күрүччү талааларда өсүп, аларды көрүп, сезон башталганда эле бүт үй бүлө баары талаада болчу да. Ооруп, жардамдашып, анда жанагындай техника жок болчу, комбайндар, тракторлорчу бүт баары. Ошого баары кол менен кылынчу. Анан ишкерликти мен мындай идеядан башталган да. Кандай десем, өзүбүздүн күрүчтөр эмнеге башка жакка кетет? Эмне үчүн бизде маркеттерде, магазиндерде бүт башка өлкөнүн күрүчтөрү упаковка болуп, сонун болуп турат, а биздики же базарларда таш менен капта гана сатылат, же жанагындай магазиндерде пакет менен эле сатылат депчи. Эмнеге биз өзүбүз өспөйбүз, өнүкпөйбүз деп ошондой мындай калуу менен башталган да бул. Мекенчилдик бир сезим менен баштаган турбайсызбы? Бирок бизде мындай бир түшүнүк бар да, эгерде күрүчтү мындай тазалап атканда ичинен таш чыгып калса, бул кол күрүч экен, бул таза күрүч экен деген бир түшүнүк бар да мендечи. Биз күрүч тазалап көмүп калган эмеспизби? Ашкалар арнасында, албас арнасында күрүчүн тазалап, ал деле өзүнчө бир ритуал. Анан сиз кайра ошо ташы жок деп атасыз. Эми бул экспорт үчүн ошо ташы жок болуш керек, чынбы ошондой? Экспорт үчүн деле азыр биз убактыбызды мындай баалап калганбыз да. Мурун убакыттын көлөмү деле көп болсо, азыр убакыт тез эле өтүп кетти. Анан ошого биз кандай десем, эң баалуу ресурсту сактап үнөмдөйлү деген максатта да бул. Өзүбүздүн деңгээлибизди дагы көтөрөлү деп, бул таш тазалап эме кылганда күрүч ошол бойдон эле калат. Кол күрүч эле бүт баары ошондой, бир гана таш жок болот. Сиздерге мындай удобный дегендей да. Жууп сразу кылганы. Жергиликтүү элдин ушул күрүчтөн мындай тапкан пайдасы кандай, кандай жашашат? Тапкан пайдасы, чынын айтсам, эмне үчүн биз өзбектерге, тажиктерге мурун сатып жүргөнбүз? Анткени бизде Кыргызстанда ал бааны көтөрө албайт болчу да. Ошол баа менен албайт болчу. Дыйкандар деле өзүнүн ушунча 5 ай, 6 ай кетирген убактыны, эмгегини, каражатыны чыгарып алыш керек да. Кичине болсо деле пайдасы менен чыгарайлы деп ошентип сатып жүрүшкөн да. Эмне үчүн андай кылган? Анткени кичине болсо да пайда алып каражатыбызды алайлы депчи. Бизге болсо базарларга эң арзан гана сорттору чыкчу. Бизге жана жогорку сорттору күрүчтөр чыкпайт. Анан азыр эле эми биз ошол нерсени киргизип, биздин базарларга делечи, рынокко, магазиндерге, чтобы биз дегенде Ак-Турпак райс дегенде, бул уже мындай качество, бул ишеним дегендей болуш керек да. Сиздерге ийгилик, сиздин күрүч талаңыздарда дайыма ушундай түшүм жакшы болуп, биздин күрүчтөр, айрыкча Ак-Турпак райс күрүчү сыртка чыгып, экспортко чыгып, ушундай брендке айлансын. Чоң рахмат. Буюрса өнүктүргөнгө аракет кылабыз.